Жаздын келиши менен бардык республикабыз боюнча чөптөр жашылданып, гүлдөр бүчүрлөнүп жаткан кези, биз болсо таңкы тамашаны өзүмдүн кесиптешим менен баштайбыз. Бардык кыргыз элине кутман таң каалайбыз. Ооба, негизи мынакей арапта айланбай эле чыгып калчу элек. Бүгүн болсо туп-туура бир күн эс алдык, кесиптеш. Бир күн эс алдыктан мынакей кайра 10 март күнү сиздер менен жүз көрүшүп амандашып отурган кезибиз. Андыктан биздин катарга кошулуңуздар дейли. Ободо таңкы тамаша көрсөтүүсү анын алып баруучулары Нурлан Урматбеков жана ошондой эле Эрлан Асранбеков. Андыктан келиңиздер биздин катарга кошулуңуздар дейли. Бүгүнкү күн абдан ысык жана кызык болмокчу. Кимде ким алыстап кеткен болсо албетте аны көргөндөр манда, көрбөй калгандар манда дейлик. Келиңиздер, ошондуктан сыналгын жанына жакыныраак отурабыз, үндү кичине катуураак чыгарабыз дейлик дагы. Андан кийин сапарыбызды алдыңызга уланталык, кесиптеш. Ушундай жакшынакай таңкы маанай менен сиздер үчүн бир музыкалык ырдесени берип алалы дагы. Андан кийин өзүбүздүн мына таң атпай туруп булбулдай сайрап турган өзүбүздүн куттуу студиябыздын конокторуна сөз беребиз. Бар сырымды силер гана билесиңер досторум. Күйсөм күйгөн, гүлсөм гүлгөн, колдоп турган досторум. Бар байлыгым, мактанарым, алмаштыргыс досторум. Бар болгула, жандай көргөн досторум. Жан досторум, силер менин бактыма бар досторум. Келгилечи сырдашалы, сыйлашалы досторум. Ай досторум, асыл кымбат меримге бай досторум. Өмүр майра силер менен ырдашалы досторум. Багытыма шам болдуңар, пейили кең досторум. Алам жарык силер менен, бул дүйнө шаң досторум. Жакшылыкка жар болдуңар, көздөй көргөн досторум. Ынтымакта бир бололу, бар бололу досторум. Жан досторум, силер менин бактыма бар досторум. Келгилечи сырдашалы, сыйлашалы досторум. Ай досторум, асыл кымбат меримге бай досторум. Өмүр майрам силер менен ырдашалы досторум. Жан досторум, силер менин бактыма бар досторум. Келгилечи сырдашалы, сыйлашалы досторум. Ай досторум, асыл кымбат меримге бай досторум. Өмүр майрам силер менен ырдашалы досторум. Сыйлашалы досторум. Мына ушундай ардактуу теле көрүүчүлөр, Кубаныч Сатаевдин аткаруусунда достор аттуу жакшынакай жагымдуу чыгарма жаңырып өттү. Биз болсо сапарыбызды алдыны көздөй улантабыз.
Биздин Куттуу студиябыздын коноктору өтө таланттуу адамдар. Мына Эрлан, экөөбүздөн биринчи ушул коноктор келип калыптыр. Келсем эле студияга өзүнүн булбулдай үндөрү менен өзүң билгендей артисттер таратпай тура калып эле ырдай албайт, булбулдай сайрай албайт, анткени адам адамдай болот. Эртең менен келип үндөрүн ачып, ырдап, жакшы маанай тартуулап, режиссерубузга дагы мен деген эле мен кесиптешимди эле тамашаладым. Az эле жерден Нурлан кесиптешим ыйлап жиберейин деп бас калды деген видео тарт эткеним бар, тамаша дейли. Бүгүнкү Куттуу студиябыздын коноктору, урматтуу адамдар, маданияттын мыкты кызматкери, киноактер, обончу, аткаруучу, спорт чебери деген мыкты тамашоочу десек болот. Кыйын тамашалайт. Эле өтө таланттуу адам биздин Куттуу студиябызга келип калыптыр. Ким деп атсаңыздар? Джеки Чан десек. Бакыт Мамаев. Өз айткандай Бакыт Жан дедиңизби? Салам алейкум. Кандайсыз? Салам алейкум. Мен дагы учурашып алайын. Жана ошондой эле Бакыт агабыздын шакирти, ырчы, кыргыздын мукам үндүү ырчысы Атай Талант деген. Кутман таңар менен. Кандай келип алдыңыздар? Кудайга шүгүр, жакшы таң атпай келсек, силер жок, биз келип, силердин студияны ээлеп алдык. Биз өзүбүз эле баштасакпы деппи? Көчө баягы бири-бирин толуктап туруш керек эмес, ошондо манча-мынча силер чачылыктап калсаңар, биз эле жыйынтыктап. Жакшы, келиңиздер эмесе кыргыз эли менен амандашып саламдашып алыңыздар, анан кийин маегибизди баштайлы. Силер менен урматтуу кыргыз элим, барыңыздар барсыздарбы? Асыңыздарда жадырап жайнап кирип келген жаз майрамдары менен, ошону менен биринчи алгачкы ушу 8 март, ушу апалар менен, ошондой эле мен шакиртим ошо биздин Атайдын ата-энеси менен, жалпы эле кыргыз элим амансыздарбы? Майрамыңыздар менен демекчибиз. Келиңиз Атай мырза. Арыбаңыздар, урматтуу биздин телекөрүүчүлөр, жалпыңыздарды кутман таңыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктагым келет. Жана ошондой эле устатым айткандай, жакында эле болуп өткөн кереметтүү биздин айымдардын майрамы менен жана ошондой эле алдыдагы боло турган, келе жаткан дагы бир кереметтүү майрамдар менен куттуктагым келет. Жалпыңыздарга кутман таң деп, жакшы маанай көңүлдүү отурганга аракет кыла берели. Баракелде, Кабатыбыздын 7-нчи этажына чейин, 7-нчи кабатына чейин ушунча аспаптарды кантип көтөрүп чыктыңыздар? Биз Кудайга шүгүр жакшы эмес, ушунча жолу эми бир аюңарды чукпайын дедим эле чукутуп койдуңар эми. Себеби буга чейин лифт иштечи эле, лифт иштебегендиктен эми спорт чебери болгондуктан баарын калдыратып колдуратып, дагы мен кыздарым да күтүп атат, кийинки саатта дагы аларды да кеңири таанышып кетмекчимиз. Себеби Бакыт эмне эле экрандан көрүнбөй кетти? Бакыт эмне эле тойдон чыкпай каламбы деген көп СМСтер келип атат, көптөр ар кандай сүйлөп атышат. Ошондуктан мен айтмак, мен жөн эле жүрбөстөн өзүм окуучуларымга устаттан шакирт өтөт дейт, артыңда из калыш керек экен. Ошондуктан булбулдуу үндүү ырчыларды тандап жүргөндөй кезим болчу. Эми ошонун ичинен бирин экин кылып, мына кийинки саатта дагы ошо кыздарымда да атайын келдик, жол артып, жолгартып. Мына ошол жерде мен жалпы эле бир жактык эмес, бирөө Кочкордон, бирөө Көлдөн, бирөө Нарындан, бирөө Таластан, ошентип себеби баягы менин максатым бул жердеги кыргыздын колоритин сактап калуу. Сөз түрдө эле Европаны же болсо башка өлкөнү туурап, же болсо башкадагылардай, бирөө айтмакчы, ыйыны ырдатпай эле, тадынак эле кыргызча ырдатайт. Анан айта кетчү нерсе, ушунун баарын каяктан таап алдыңыз демекчи, мынакей Нарындан, Кочкордон, Көлдөн, Таластан. Себеби издеген киши табат экен да. Издебесе таппайт экен. Себеби ошондуктан издеп, ошонун баарын аракет кылып, анан силер, конечно, бир жерде отура берсеңер силерге келип атпайт. Жакшы, айта кетчү нерсе, бул комуздар дагы Таластан, Кочкордон, Көлдөн келдиби? Жок, бул жерден Намазбек агайдыкы бар, өзүбүздүн чапкан бар, Орозбек Байкеники. Себеби комуздун нукура комуздарды чапкан, бул эми оркестрде профессионалдардын баары билет. Мен атын атаганда эле кимдин комуз экенин уже түшүнүп атса керек. Себеби ошолордун ичинен тандап алган, себеби ар бир үнгө, тембрга ылайыктап. Себеби мен бул жерде баягы көп айтышым мүмкүн, Бакыт баягы гитара комуздарын алып келип, аккордеондорун алып келип эметип атат деп. Бул жерде бирок ар бир ырга өзүнчө тембрына күйлөнүш керек. Себеби дегенде биз ошондо мисалы үчүн бир ырды кале ошол эле комуз менен күйлөгүчөктү убакыт өтөт. Убакыт кетет. Экинчиден дың кетип баягы ошондуктан биз элди сыйлагандыктан инструменттерди алып келтирип, кайсыны керек деген ала калып туруп ошондо ырдаган. Шакирт демекчи, азыркы убакта канча окуучу окуттуңуз жана канча шакиртиңиз бар өзүңүздүн? Эми баягы кыргызда айтылат, жерден өйдөрөөк, чөптөн ылдыйраак болуш керек дейт. Себеби ошондуктан менин окуучуларым эл билет. Себеби Нурлан дедиңби атын? Нурлан. Нурлан.
Нурлан мени жаңы таанып аткан экен, бул чөйрөдөн алыстырбай кантип видеочу болуп жүргөнүн билбей атам да. Ошондуктан себеби дегенде окуучуларым көпсү биздики жалгыз эле бул эмес. Би жагынан да бар, спорт жагынан да бар. Алып баруучу жагынан да бар. Алып баруучу менен окуучуларым да бар. Билет бул. Себеби ушу азыркы мезгилде могу мисалы үчүн мен мактанып кетсем, ушул жаңы жылда 75% Кыргызстандын менин окуучуларым алып барды. Эфирде алып барды, мына сиздер менен чогуу алып барды. Азыркы мезгилде да дайындап атабыз. Себеби меники жалгыз эле ыр жагынан эмес, вокал жактан эмес, актерлук жактан эмес, бул алып баруучу жактан дагы. Анан бул спорт жагынан кичине баягы мурункудай болбой, кичине жетишпей калат экен. Себеби бул спорт бул баягы теhlike жак болуп эмеспи? Күчтү гана талап кылат, а бул болсо кыялданууну ошол менен бирге ушу ыр менен кошо мас болуп калат экенсиң да. Ошол ырды какса мисалы үчүн азыр жакында эле вот сагындым ата энемди деген атайын ушул окуучума атайын жаздым. Себеби эмнеге? Бул окуучумдун ошо каякта жүрдү эле. Бул ошо Якутиядан бери иштеп келген. Ошол жакта ошо таланттын артынан иштеп жүрө берген. Анан ошо мага кезиккенден бери ошол жакта жүрүп, ошо ата энесине жазган, ошо ата энесине арнаган ырларын, ошонун оюн угуп туруп анан атайын бул жерде Кайырбүй деген акын эжекебиз бар. Ошол эжекебизге буйрутма берип, ыр жаздырдыңыздар. Буйрутма берип, последующий заказ деп бизде муун болуп айтылат. Бизде группа деп айтылбайт. Муун айтылат. Болуп айтылат. Себеби биринчи муунуку, экинчи муунуку мисалы үчүн орто муун. Ушул эле мисалы үчүн бизде 8-чи муун, мисалы үчүн 9-чу муун дегенибизде бул мисалы үчүн 10-чу муундарга кирип калды. 10-чу муундарда азыр пока ушул анан 4 кыз бар. 9-чу муунда мындан кичинекейлери бар. Муну бирок баягы силерче айтканда группасы өйдө деген баягы менден 4 жыл мурун, 5 жыл мурун келгендер. Булар 1 жыл болуп атпайбы? Ооба. Ошондуктан бул мен ойлойм бул жердеги бул үйрөтүү, өзүңдүн артыңда шакирт калтыруу бул өтө аянычтуу, өтө коркунучтуу, анан өтө азаптуу нерсе экен. Себеби эмнеге? Мен муну кечээки бир Сонунбүү деген Таптакай ырчы эжекелерибиз бар. Ошонун концертинде бир чыкканда биринчи байкадым эмнеге? Себеби дегенде ал жерде шакирттер менен чыгыш өтө сүрдүү экен да. Ошондо биринчи жолу аябай сүрдөп өзүмдү бир топко чейин кандай болуп калат? Мен кыймылыма булар туура келип калабы же булар акырдырда болсо мен баа шалактап атсам мен бар го көчөдө үйдөтүп койгон чучулап. Ошондой болуп калбайт деген ойдочу. Ар бир нем баягы сөздөр туура келип кандай болуп калат? Ошо өзүң жалгыз чыккан маселе эмес экен. Өзүм чыгып кетип ырлап сахнадан сальта секирип микрофондорун мыргытып бул сонун нерсе. Бирөөндө жанында бул дуэт, квартет, акапелла, бул вообще бир жерде дал келбей калышы мүмкүн. Дал келбей калышы мүмкүн аны. Бул жерде эми тегистар жакшы эле ырда болсо бакыттын эле саксаңдап атат. Ошол үчүн ошол аябай кармайт экен да. Ошол үчүн мен дуэт, квартет кылып акапелла ырдаган эмесмин. Дуэт ырдап жүргөм, трио ырдап жүргөнбүз. Ошондуктан ошо көпчүктө мен алыс эле болгон жакшы окшойт экен. Жаштарга берейин деген ой келди да. Өзүңүздүн шакирттигиңиздер көп экен. Андан кийин мына эфирден тышкары дагы өзүңүздүн мектебиңиз жөнүндө айтып кеттиңиз. Жеке мектебиңиз жөнүндө айтып кеттиңиз. Ошол жөнүндө мен мунун бир окуясын айтып кетсем. Мен өзүм ар бир мектепке баргандан кийин подвалдарын берип коет да музыканттарга. Анан ошол жака барып анан ар бир жетекчилерин тияка ырдап койчу, бияка бар бакыт бүтүп койчу, тигин тоюн алып барып койчу деп берип, ушундан аябай ташап чыгармачылык иштетпейт экен да. Анан өзүңдүн мен ошондо кыялданган мен өзүмчө бир мектеп ачам. Бирок азыр ошону Кудайым буйрса жетип келатат окшойм. Азыр ошо менин мектебимдин ал жерде 80дей жакын бийчилерим бар. Бийлешет, ошол эле этелбейстер, ошол эле бир нече группалар бар, топтор. Алар өздөрүнүн бийлерин, этно бийлерин, кыргыз бийлерин, ошол эле биздин вальс, ошол эле классикалык бийлерди бүт барыналар өздөрчө өздөштүрүп атат. Ошол эле жагында спорт жагынан да бар. Спорт жагынан кичине айтпадымбы? Кичине аксап атам. Көбүнчө азыр аккордеон, бул фольклордук жагын биздин менин максатым бул кыргыздын колоритин жоготпой сактап калуу да. Анан көп эле мына көрүүчүлөр, телекөрүүчүлөр көрүп атса керек, жаш балдар, чыныгы таланттар жетип ободон көрүп атса керек. Анан суроо пайда болду болуш керек. Сиздин мектепке кантип кирсе болот, окуса болот? Биздин мектепке эң жөнөкөй эле келсе болот. Бирок адамдын өзүнчө таланты болуш керек да. Таланты болуш керек. Ошол эле бизде экзамен тапшырып атканда өзүм текшерип алам. Себеби дегенде ал жердеги ошол эле сүйлөө речинде, ошо артикуляция жагына техника речь деп коебуз.
ошол жактарын мисалы үчүн алып баруучулуктарга, ырчыларга сулуктарын текшеребиз, угуу, туюу сезимдерин. Ошол эле спортсмендерге биздин мисалы үчүн ошол эле жөнөмдүү кээ бирөө мисалы үчүн болбой эле кээ бир бар. Менде ушу башыман өткөн окуя, ата-энеси келип, мен сен могу зданиеңди бүтөлөк турбайбы, деп столдун үстүнө акчаны чачып ыргытып, мен балам окутуп кой дегендер. Ошондой туталанган болгондо бул талантты тебелегенге болбойт. Мисалы үчүн акча берип депутат болсоң болот. Акча берип президент болсоң болот. Акча берип элди башкарсаң болот. Акча берип талантты боло албайсың эч качан. Ар жакта болуш керек, түпкүсүндө ички дүйнөсү ата теги тайке жейине дегендей. Бул жакта СМС билдирүүлөр келген экен, четин окуп кетели экен кесиптеш. Салам Пирамида каналын алып барган Эрлан жана Нурлан биз силерди дайыма сүйүп көрөбүз экен. Чоң рахмат дейли. Силерге ийгилик каалап, мен апам Максудага жакшы каалоо айтып койгулачы, майрамы менен куттуктап, жашы 54-тө сураныч, баласы Актилек деген экен. Максут апабызды чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ар бир агарып аткан таңыңыздар кут береке алып келсин. Жакындарыңыз менен аманчылыкта, токчулукта, молчулукта бар болуңуз. Салам Пирамида деп келиптир. Салам дейлик. Бакыт байке, сиздин талантыңызды сыйлайбыз. Сиздин куудулдук дагы өнөрүңүз бар экенин билебиз. Куудулданып койсоңуз, арстан, таластан жазышып атабыз деген экен. Бираз куудулданып коюңузчу. Себеби баягы илгери күнүнөр экенин айткан экен. Себеби баягы бирөө айтат турбайбы? Ой, мен ушундай талантты куудул болчумун мурун деп атат. Куудул же болбосо ошо куудул же болбосо актер бул канынан болот да. Ошондуктан баардык куудулар мен эми мына таласта болсо, себеби мен талашты көп кылдырам. Себеби ошондуктан баягы мен мактансам ачамчалар демалып алат. Себеби дегенде бул таластын элин жакшы көрөм, таластын жерин жакшы көрөм. Өзүм нарынын кулуну болом, Теңиртоонун кулуну болом. Себеби дегенде ошол элди биз кыдырып жүргөндүктөн элдин арасында нерселер көп болот экен да. Анан бирок анекдот айтып бер дебегиле макулбу? Себеби меники бул эфирге жарабай турган. Түшүнүктүү. Себеби алдын ала эскертип коет, өткөндө кыйнап эле туруп алып бир анекдот айттырды десең. Анан ошондо айтпай эле коеюн десем болбойт. Бодем айтпай эле. Эми бирде айтып койсоңуз болот, эфир күтүп атат депчи. Анан мен айтып атам. Анда бир окуяны айтып берейин. Анан жанында бирөө айтып атат дейт. Ата, эми апамдын өткөнү көп болуп калды. Бул жакын кошуна эле кемпирди сүйлөшө калбай десе. Я балам, мейли. Сүйлөшсөң, барып туруп. Ассаламалейкум папа, кандайсыз? Жакшы деп. Апа, сизге чай керекпи же чал керекпи десе. Өлүмдү көрөйүн, тердече эки отен керек деп койду. Эми кайбай турнир Бул жакта СМС билдирип экен, балдар барыңарга ийгиликтер боло берсин. Кара суудан Гүлнар эжекебиз жазыптыр. Бакыт байке, кандайсыз? Сизге кандай байланышсак болот деген экен. Мен телефонумду кээ бир айтып коет го, эфирден алып аласың деп. Мен айтам ошо, эфирдегилер көбү бербей коет экен да. Ошон үчүн мен түз эле айтып коеюн. 0773 87 67 89. Бул ошону WhatsApp номериби? Бул WhatsApp номер. Ошо бул жакка СМС билдириптир. Жердешибиз Бакыт Мамаевдин WhatsApp номерин да сурайбыз деген экен да. 87 67 89 73. Сүрөттөрүмдү жиберип коеюн дедим эле дейт. Туура, себеби дегенде бул жерде сүрөттөрдү да жибериш керек. Себеби дегенде ошол жерде бул ар бир мен ар бир ошол эле сиздерди мисалы үчүн ушул жерде алып баруучуларды мисалы үчүн көп жерде болуп атат. Кээ алып баруучулар чектен чыгып кеткен. Мына эми кимди айтып атам баарыңыздар билип атсаңыздар керек. Себеби биз ошо алып баруучуларды карап, эфирге чыгып аткандарды карап, анан биз эл түстөнөт да. Мисалы үчүн бир кезде өзүңүздөр билесиздер, мен баягы өзүмдү айтпай эле коеюн. Баягы богатый тоже плачет деген кеткен, Ошондо кандай кийинсе, ошол мезгилде адамдар бүт ошондой кийинип кетти да. Азыркка чейинчи ошол толкун бүтө элек. Ошондуктан сиздердин ар бир алып барганыңар, ар бир айтканыңар элдин жүрөгүнө тиет. Түстөн сиздерди, туурап сиздерди мындай калыптанат да. Ошон үчүн биздин структурада дагы, биздин ошо искусство, маданият жагынан дагы биздин ошо маданият тууракты көбүнчө кабыл алсак дейм да. Себеби ошон үчүн көп жерде эфирлерге кайсыл жерде тура сүйлөп аткан ар бир экранды көрүүчүлөр түшүнүп атса керек. Ошондуктан чектен ашкандын кажети жок. Тамашасы бар, тамашанын ыгы бар дейт. Ошондуктан сиздерди карап биз түстөнөбүз. Себеби дегенде сиздер элдин жүзүсүңөр да. Чоң рахмат дейли. Сиздер бул жерден байкатпай буларды тартипке салып койдум окшойт ошол. Атай мырзага дагы суроо берели. Сиз жөнүндө сүйлөшсөк, Бакыт агаңыз менен кандай байланышып калдыңыз? Кайсы жердин кулуну болосо ошол жөнүндө өзүңүз жөнүндө маалымат берип кетсеңиз. Ошол суроо келгенде кайсы жердин кулуну болосуз дегенге айткым келет. Баардык жерден сураганда ушинтип айтчу элем. Урпагы болом Манастын, элинен болом Таластын.
жашаган жерим таласта уулу болом таланттым деп. Баракелде. Эң сонун. Анан кийин мынакей 10-муундагы мынакей ырчылык болуп эсептелет экенбиз. Мен Бактым агай айтып калды. Анан ошол кайсыл жаатына келип атат? Ошол ырчылык жаатындабы, же болбосо колмуш эткенби? Өзүнчө колмуш эткен да бар силерде? Бул өзү колмуш жагына дагы, алып баруучу жагына дагы, тамадалык жакка дагы, актёрго эми жакында Кудайым буйрса актёрлук жагына дагы жөндөйүн деген оюм бар. Мына эмеси спорт чебери эле боло эле экен да. Эми бул бүт эле сиздикин алып туруп спорт чебери жок экен. Устатынан шакирт өтөтөчү, менден өтсө экен дейм да. Буюрса. Жакшы. Бирок ырчы болуп кеткенден спортко салыш апасына болуп калат. Апасына калат экенби? Мейли анда келиңиздер аны бир ырдап алалык. Мынакей ырчы демекчи, кайсыл ырдап беребиз? Эми бул жердеги жана мен айтып өткөн ошо сагындым ата энемди деп бул атайын бул жаңы жазылгандар. Себеби сиздердин эфирге биринчи ырдаган атабыз. Эксклюзив. Ооба. Андыктан бул сөзүн дагы чынын айтканда баягы адашып кетпейли деп баягы ошо асырыска коюп баягы эл сыйласаң элдин баркы көтөрүлөт дейт эмеспи? Андай бизди барктай тургандагы, бизди жогото тургандагы эл. Ошондуктан ушул жерде жаңы ырдын бүт шоусун жакшылап кетсеңизчи. Сагындым ата энемди деп ушул жердеги мен муну эмне себептен жазып калдым? Мунун да окуясы болуп кетти. Ушул атай мага келип мен муну окуучу кылып алгандан кийин кой ата энесинен барып бирдел баа таазим этип батасын алып келели деп үйүнө барып бата алып атсак эртең менен туруп мен баягы мал жандуу адам коро жайды көздөй кетсем эле атасы жалгыз эле чөп салып жүрөт десеңиз. Анан бүтүп карап турам, эмне себептен ушу мени үйрөтүп аткан мага келген бала жок. Бала өзү ал уктап жатат болуш керек дедим да. А көрсө муну апасы баягы башка жумушка жумшай келген экен, атасы өзү эле чөп салып жүрүп турган. Ошо жалгыз атасы чөп салып ошо ар бир малды тейлеп жүргөн мага аябай оор болду да. Себеби муну мен эмнени айткым келет, ушул сырт жакта жүргөн, Россияда жүргөн ушул балдар ушу ата энени бир ойлоп койсо деген оюм. Бирок ошол жерде ошо бунун дагы бир аты бар, сагындым ата энемди, кечиргин мен мигрантмын дейт. Себеби ошолдогу бир окуя бул сөздүн баркы наркы ушул жерде ошо Калбөжеге дагы рахмат. Ошол Калбөже дагы бүгүн эфирди көрүп атса керек, Кудайым буйрса ошол кишиники. Ал кишинин астынан да бул отчеттук нерсебиз. Ошондуктан жаңылбаганга аракет жасайбыз да. Обону сизге тааныкпы? Обону өзүмө таандык. Себеби ушул баламдын диапазонун, себеби ар бир обон, ар бир ырчынын өзүнө туура келиш керек. Бизде азыр туш келди эле обон ырдап атпайбы? Кайсыга жарашат? Мисалы үчүн эркек баланын ырын деле кыздар ырдап атат да. Ана кыздардын ырын деле эркек бала ырдап алганда чота биздин эркектер кыз сыяктуулар көбөйүп кетет. Келиңиздер, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү эфирибизде эксклюзив Бакыт Мамаев агабыздан жана Атай талант дегенден жагымдуу музыкалык эстек кабыл алып калыңыздар. Жарыгын чачып өмүрдүн жанында жандап жүрбөкмүй, төрттүлүк малын жайгашып да арканын жыйнап жүрбөкмүн. Алсырап дүйнөм кирдене алтындай сөзүң илбепмин. Бүр оокат мени кул кылып да бөксөңдү такыр билбепмин. Очокто отуң өчүрбөй, булатып мордон ак түтүн. Сагындым апа миримдүү, сагындым апа ак сүтүн. Сагындым айыл кечтеринда, сагындым апа, сагындым бышкана сүтүн. Умутта калып түпүлүп, жат элде жүрүп түртүлүп, эй улак
сактап ата салтынан да өзүмдүн жашы сүрүтүлүп түшүнбөй турмуш багытын ой түшөлдүм апа сагындым түнгүздөп турган жокердия сүйүңө апа зарыктым өзүмдү өзүм чүнчүтүп кеч келип турмуш түшүнүп алгалап өмүр өтсө даңа таш жарат менде үшкүрүп түн таш жеңилин жерден ала албай абалын сурап бара албай тапканым сарптап салганымда кененби ата иш күч ай токтобой мезгил эзилткени жол алыс кантем чектелген баргыча апа эсен туура кечиргин ката кетирсем жан дүйнөм ата энемде жолукчу күнүм чечилген күн өтпөй күчөп сагынычта жолукчу күнүм чечилген ата кем айылым эл журтумда кел атам тоскун кел атам тоскуна эркеңмен ата кем айылым эл журтумда кел атам тоскун кел атам тоскуна эркеңмен баракелде өзгөчө жакшы жазылган экен. Комуз дагы өзгөчө, үнү дагы өзгөчө. Ойго салып жиберди бизди. Шакирти дагы өзгөчө. Себеби бул комуз да өзгөчө деген себеби бул көп айта берет. Баягы бакыт несен домбураны чертип аласың. Мен айтам, башы кыргыз болуп турбайбы деп. Ошон үчүн тарыхты окуш керек. Каганатта кара кыргыз деп эле бир эле аталган. Казак кыргыз. Ошондуктан эки элдин ынтымагы үчүн чабылган комуз эле. Мен буга чейин баягы ушунун чечмелиги түшүнбөй. Бир жерден чертип урдап атсам, бакыт сен ушунча таланттуу атамсың. Жок дегенде ошо комузду бузбай койсоңор болмок дегенде жүрөгүмө катуу тийди эле. Андан бери 7-8 комуз чап туруп, ушул комузум эфирге чыкпай. Үнү өзгөчө экен. Үнү өзгөчө экен. Көп турду. Себеби дегенде, бирок бул комуз сени тартып алса жазып алсаң болот. Сен ооруп калсаң, укол сайып дарылап алса болот. Муну оорутуп алсаң, только отко чагыш керек болот. Башка ошон үчүн бүгүнкү ушу кайра ушу алып чыктым, себеби ушуга да жооп таптым. Себеби дегенде кыргыз менен казак бир тууган эл, башында кыргыз турат эмеспи? Кара кыргыз деп эметкен, муну тарыхты окусаңар түшүнөсүзбү? Ошондуктан бул эки элдин эместе кийгиде ошо алып чыга берсин деп дагы ошо мына атайдын ошо атайын могу афишасына дагы ушуну атайын бул максат менен эки элдин бул өзү талаштын улууну болгондуктан ушу эки элдин себеби талаштар көбү баягы эметет эмес, ушундай силерге бийлик кылган экен. Биздин ушул жаш таланттын ушул комузумду ушул уулума чертип атам. Кудайым буюрса ушу менен да ырларым бүгүнкү ушу биринчи ырын бүгүн ушу силерге эметти. Ушунда силерге
белек кылып коелу. Ай баракелли, чоң рахмат, чоң рахмат. Жеткендин сага багы бар деген экен. Мына өзгөчө сөздөр менен келген экен Атай мырзанын. Атай белек кылып баа кургол келбей деп. Атай талант дегенде мына кимде жакшынакай биз белегин алып турган кезисе. Бул афишанын да өзгөчөлүгү. Бул жөн эле афиша ба, көчө чапталган афиша эмес. Бул Атай наклейка менен жазылган. Все, муну наклейка сыйрып туруп, биз жерге чаптап койсоң, кайра өмүрү чыкпайт да. Өмүрү чыкпайт. Атайын ушундай жазган турасыздарбы? Ошо чапталган жерде калсын деп. Все, айрый бербес. Ну, кымбат турат, ну кымбат болгону менен татык десем болот да. Өзгөчө экен. Буну көргөндө концерт жакында жакшы жагымдуу концерт болот деп ойлогом. Кудайым буйрса ошо талант экенин баласы ошо Атайдын ошо концерттин кудай буйрса биринчи элинен барып коюп бат алып. Себеби талас өзүңүздөр билесиздер, ыйык-чер Манас атабыздын күмбөсү мына биз ушунда да барып зыярат кылып, өзүчө баягы ниет кылып дегендей. Себеби ар бир окуучуну алыш үчүн жөн эле ала бериш үчүн деле кажет. Ошо шакирттериңиздердин баарын алып алып, бийчи ырчы чорчунун баарын алып алып бир жети обо кыдырып гастроль кылыш оюңузда барбы? Сен спонсор болсоң бүгүн деле кетем. Билесиң, кыргызда айтылат. Айтылган сөз атылган ок дейт. Айтып калдың, керек болду, спонсор болосуң. Болсо да табат. Карасаң ошондо да буйрса деп кайда. Жок, айт. Кыргызда жакшы сөз бар да, ошондой буйрса деген. Бул баягы кыргыздын буйрса анан дегени бул жок деген кеби да. Бирок таарынпайт да жакшы. Же болот же болбойт деп ойлонуп айтпайт. Буйрса деп коет, үмүттенип жүрөт. Жакшы, бул жактан СМС билдирип бар экен, окуп кетели. Салам пирамида, бакыт сен экранын көркү болуп кеттиң го. Ишиңе ийгилик. Шерали айылы, Кара Суу району Асележеңден экен. Шаттыгың өзүңө жарашып турат. Турмушта да ушундай шат жүрөсүңбү? Канча балдарың бар деген экен СМС билдирилиптир. Менин балдарым көп. Турачы. Тура. Себеби экрандын себеби чыкпай калсаң да айтат экен элдер. Экранга кайра чыгып баштасаң да айтат экен. Бул кыргыздыкы айтат эмеспи? Жорго болсо жорго дейт, жорго эмес болсо таскак дейт болот. Ошондо себеби баарыңыздарга рахмат. Себеби баягы мен азыр окуучуларымды, себеби мен эмне себептен бат-бат эфирге чыгып атканым, себеби экранга чыгып аткан себебим ошо өзүбүздүн көп агайларыбыз, менин деле ошо кесиптештерим бар. Ошо өздөрү эле баягы төшүн кага бербестен ушу мага окшоп шакирттерди, жаш балдарга дагы жол көрсөтсө деген максатым бар. Жакында ошо проекттерибиз бар биздин, ошо биз ар бир айылдын клубтарын ордуна калыптандыруу деген, эмне кемчилик болсо ошолорду алып берүү деген. Себеби бул да проект менен иштелген, бул буга чейин 4 жыл мурун, 5 жыл мурун мына көлдө иштелген, көлдүктөрдүн баары эле билет. Себеби бул проект ошо биздин билеттерди реализовать этип, ошонун билеттин акчасына ошол клубтарды калыбына келтирүү максатында. Себеби бул эмне себептен биз элди кантип көтөрөбүз? Элдин маданият жагын кантип көтөрөбүз? Ошо таланттууларга ошол жака. Себеби баардык эле жерде мына азыркы мен ушу шаарга салган мектебимди дагы ар бир жагын конушка. Кайра ушу мен окутуп аткан окуучуларым ар бир ошо конуштардын мугалимдери болот. Ошо мугалимдер, ошо демөөрчүлөрү болот. Ошол жерде мүдүрлөрү болот дегендей. Ошону кайра ар бир областка, кайра айылдарга коюп берсек деген жакшы тилегим бар. Себеби айтат эмес, орустар да айтып коет баягы, тоо сага келбесе сен тоого барышың керек деп. Анткандай биз ошо айылдагы таланттарды дагы көтөрөлү деген тилегибиз бар. Мына жакында ошо Атайдын дагы ушул мен жүрөктөш деген жаңы топ түзүлдү. Бул жерде ошол жакшы нукура үндү, жакшы үндү кыздарым да бар. Ошолор менен андан кийинки орусча айтканда состав кийинки муундагы ошо биз ошо анчын чоң машинабыз менен сиз айткандай ошо баарын кыдырып, ошол таланттууларды таптайлы. Ага чейин себеби таланттууларды тандаштан мурун, мисалы үчүн малды алыштан мурун малдын жайын ылайыкташ керек экен. Ошо ырчыларды алыш үчүн ырчынын жата турган жери, жеген тамагы. Себеби бул жерде нукура тамак болуш керек. Азыркыдай Кытайдын тамактарын жебеш керек. Ошондон ал жерде мисалы эле кола, ошол эле мисалы суунун да туура суу ичиш керек. Ошонун бар, себеби ошонун баары сенин келечегиң болот экен. Себеби ошол балаңдын дедим, сиздер деле бир гасталга суу ичип алсаңыздар үнүңөр бузулат. Ошон үчүн ар бир тембрлар ошону сакташ үчүн ар бир баланын ичкен тамагынан бери кийликсен экенсиң. Ошол жагын жайлап ала деген. Анан ушунча шакирттериңиз бар, окуучуларыңыз бар. Ар бир баланын кыялы ар башка болот. Ушуга кандай карайсыздар? Мисалы үчүн бирөө кээде катуу сүйлөп койсоңуз таарынат. Кетип калган учурларда болгон болуш керек. Кантип тарбиялайсыз
ушунду. Билбейм, мен өзүм катуу сүйлөйм го дейм. Мен даже кичинекей балдардын ошо подружкаларынан бери, девушкаларынан бери тааныйм. Девушкаларынан бери сүйлөшүп, аны мындай кылсаң болот, мындай кылабыз балам деп. Алардын алып кээде алар менен кошо свиданияга барам. Бер жактан да отуруп алып, мороженое алып берип коюп, өлө сүйлөшүп. Мен өзүм бала чагымда өзүм интернатта чоңойгом. Школа интернатта чоңойгом, ошон үчүн ата-эненин эмесинен аябай кандай десем, зар болуп калган мезгил экен. Себеби мен көбүнчө концерттерге барганда, жаштарыбыз менен биз менен ансамбль менен концертке барганда, улуу муун болсо, мен сахнага чыктым дегенде киришим оңой эмес да. Элдер кыйналып кетет. Себеби ошо мен элди баягы апаларды, мен ырымды ошо апаларга, улуу муундарга ылайыктуурлар. Эми жаштардагы жана бийдегилерге булар бийдегендер ылайыктуу. А мен ошо орто муундардыкы да. Мисалы үчүн ошол балдардын ар биринин характери, ар биринин мүнөзү ар кандай. Бирок бизде бир тартип бар да, бизде тарынакей жок деген. Келгенде тарынбайт, урушпайт, жаман сөз айтпайт. Себеби мен ошону менен ошол адамды жаман сөз айтканы, жаман ойлогону бизде болбойт да. Ушак айткан адамдарда болбойт. Себеби бизде ушакташ бири-бирин жамандаганда болбойт. Себеби бирок кемчилигин биз толуктап турабыз. Бизде биздин өзгөчөлүк, мектептин өзгөчөлүгү элдикинде партага отуруп алып, жосо мындай бизде үйлөгүдөй эле. Кааласа жатат, эркин эле. Кааласа отуруп келип жатып алып комуш менен. Кээ ошо бутун диванга асып коюп, эми балдар түшүнөсүң да. Эми элдер диванга мындай отурса, тетринен да жатып алган, бутун асып койгон. Кээ ошо сотко ойнойт, ошо сотканы мисалы үчүн ойнобо дешти, туура багыты бар да. Ошонун туура эмес жагын көрсөтөт. Мисалы үчүн мына кече жакында бир окуя болду. Бирөө баласын аябай урушуп атат. Үйдө эле отурбайбы, тинтип эле жүрөт. Чуркап кетип калат деп анан апасы урушкандан аябай жүрөгүм өлөт. Отурмуш эле, отурсам кайгырса отур деп. Отурсуп алып шаардайлап жөнөдүм да. Анан бир жерге бардык. Бир жерге барып анан дагы таанышым бар эле, ошолордун үйүнө кирип, ал кишинен апасы баспайт. Буту ооруган эме. Ал киши ошо аракет жасап атат басканга. Ошол жерге алып барып анан ошол жерге жөн эле чай ичип отурду. Чай ичип отуруп анан тигил апа жөнүндө кейип атат, анан айтты. Сен балаңдын баспа десин каалабаттың белесиң. Жок дейт. Көрдүңбү ошон үчүн. Аны урушуп кереги жок. Ошону көрсөтүш керек да. Жок, андан көрө бала чуркап турганы, дени сак болгон жакшы эмеспи? Же ооруп соолуп жаткан эмне кереги бар? Аны кой бала кезде тентек болот. Сен мына мени көбөлө билсе керек, мектептен Кудайдын тажаткыр болчумун. Сен ошо бир жолу линейкага бир жолу чыкпай калса мен издеген турам у жерде. Бакыт Мамаев деген барып эле да. Аса линейка такай деп нормальный адам линейка чыгарбайт да. Сен ошон үчүн азыркы тентек балдарды да мен аябай жакшы түшүнөм. Ошо тентек, мен ошо мектептин эң тентеги деген окуучу азыр эл сыймыгы болуп атат. Ошол эле нарын элимдин, ошол эле мына агайы болуп. Себеби бул баягы айтып коет эмес, бала чакта тентек болгондор кийин тез токтолот деп коет. Ошондой болуп калат окшойт да. Негизи ошо сөзүңүзгө аралжы меники да көп айтат. Атам айтып калчу, тентек баладан негизи бирденке чыгат депчи. Анан эмне айта келген нерсе, Атай мырза да тентексизби сиз же болбосо мындай кандай десем, кой өзүн албаган жоош адамсызбы? Атай орто. Кичинекей кезимде деген менин ата-энем айтышат, кичинекей кезимде азыр атым Атай болсо, ойноп жүргөн кезимде атым Тополоң болчу экен. Тополоң мына эмеси. Өтө тентектин жеткени болчу экен да. Тегерегибизде турган биздин ата-энелерибиз, чоң аталарыбыз кошуна жашашкан да. Ошолордун үйүнө кирип алып, каалаганын үйүнө кирип, каалаганымды жасап, эшигин бекитип койсо, воротасынын тешигинен кирип, болгон нерсесин чачып ушундай болчу экен. Бул Атайдын дагы Атай бекеринен коюлган эмес. Ооба. Атайдын атасы, чоң аталары бүт обончу, комуш чапкан киши болгон экен. Бул атасынын айтымына караганда. Өзүң да ошол атанын жөнүндө бир айтып кетпесең болбойт го. Ата бул жаш бала унутуп калышы мүмкүн да. Эскертип коюп турайын. Айта кетейин, рахмат чоң эске салганыңызга. Менин чоң атам деген бул Жакып Таштаналиев деген улуу залкар обончу, аткаруучу жана ушундай кереметтүү комуз устакер болгон. Ал деген 1953 жылдардан баштап 60 жылга чейин ушул улуттук Токтогул атабыздын атында коюлган улуттук филармонияда залкар чоң кишилер менен чогуу иштешкен. Мисалга алсак, Ашыралы Айталиевдер менен, ошол эле Эстебек Тусуналиевдер менен чогуу иштеп, чогуу ырдашып, чогуу санаалашып болуп жүрүшкөн экен. Анан ошолдон баштап 60-жылдардан 63-жылдарга чейин ошол маданият тармагында Жалал-Абадка барып, ошол жакта дагы кызмат өтөгөн экен. Аябай мындай жогорку деңгээлдеги болуп, анан ошондон үй шартына байланыштуу болуп, анан Таласка кайрадан кайткан экен да. Айтмакчы жанагы Таласым деген ыр менен жана Алтын балалык деген ырды дагы ошол кишинин жазылып, анан баягы бизде ушуларымды бердим деп койгон, бизде сөз бар го. Ушуларымды бердим деп койсо,
кайра алган эмес да, ошонун автору болуп кала берген да. Волонтерди алган. Ушул киши ошентип койгон деп уктум да. Канчачында бар билем, бирок ошол жана эле биз ырдап жүргөн алтын бала ошол эле Таласым деген ырдын эң башкы автор десек болот. Автор деп койсок болот. Эми кийин авторлор которуп кетип атпайбы. Ошондуктан бул жерде мен ары айткым келет, ошол кээ бир жана элдигир дегенге мен кичине ыза болом да. Элдин баары чогулуп бир жерге кире жатпайт да. Туура. Ошондуктан ал кимдир бирөөнөн бир чыгандын автордун да. Эң сонун эл ырлар, мисалы азыркы мен жанагы Арзу деген ырларымды, жана Туулган күн деген ырларым бул элдигир деп алышып, жана Гүлнар Какар ырлап жүрбөйбү? Ошо бул элдигир деп алышып деп, ал деген Жыпар Исабаева жазган сөзүн. Ону меники. Десең да ошондо сүйнүкү деп. Кээде тойдо отуруп отурсаң, жана Гүлбөр деген ыр бар го, бактылуу кылып ошону ойноп берип койчу дейт. Ойноп берип койсоң, эмне кыласың? Ошо мен ырда, ошо Гүлбүнүн ырын деп кой. Сөйгөнчө ырчылар аталып эле авторлор калып кетет. Аталып табап. Айта кетчү нерсе, келиңиздер мынакей бекеринен комуздарды алып келген жериңиздер жок, кел ырдат алалы. Сиздерди убакта мен ырымды угуп жүрөсүңөр. Себеби дегенде ошо Атайдын комушу менен өзүнүн да. Ошентелчи. Бакыт мактап ойлатат. Мактаа дебесе тойдо окуп деп. Келиңиз анда. Атайдын ырларын. Багыр кыздар айтылган жакшы сөз бар экен. Сууну сиңген жерге төк, өнөрдү суранган элге төк демекчи. Ошол тоо тиреген, теңир тоону тиреген үч кулду комуздун коштоосунда жакшы бир кереметтүү эски классикалык ырlardan аткарып берейин. Кечирип кой аттуу чыгарманы тартуулайын. Кабыл алганыңыздарга. Алдага чын айткан сөз келеңин абай, арман ойго салдың менин агай. Эзгим келет кара ташты жаш менен, сен кыйнаган жүрөгүм эле чыдабай. Адам çirkin özün alda bazgırıp, Münet sanap gütöt ekin jaşçılık. Baykuş жүрөк barçın bolup talpınıp, Jaratılış koyboğun soň taş kılıp. Jaratılış koyboğun soň taş kılıp. Jejaroker gümün koyup жүрөмбү, Gütkön mezgil alda kaçan tügöndü. Eger menden ketip kalsa çekilip, Akenayım geçirip koy günümdü. Akinayım geçirip koy günümdü. Akinayım geçirip koy günümdü. Akinayım geçirip koy günümdü. Баракелди, кол чабуулар болсун, үнүңүзгө береке. Азыркы учурда ошондой эски ырларга көп басым жасайсызбы? Азыркы учурда буга чейинки ырлап жүргөн ырларым бул ошол элдик ырлар, анан эски классикалык багы улуу муунга арналган жакшы бир мазмундуу ырлар болчу. Эми Кудайым буйруса ошол устатым Бакыт агайдын жардамы менен
колдоосу менен дегендей, жаратканымдын буйругу менен дегендей, ошол өзүбүздүн кыргыз колоритин алып, ошол комуз менен аткарып, жана ошондой эле кыргыз колоритин сактап, өзүбүздүн нукура үнүбүз менен нукуралыкты сактап элге даңазалганга аракет кылып атабыз. Азыркы учурда көп ырчылар мисалы үчүн сүй темасында, же болбосо баягы арман темасында жетпей калып, ошондойлорду көп жазат эмеспи? Сиздики көбүнчө ушул кыргызжыттанган кыргыз ырларынан экен, баш биз айткенсиз. Элдер көйлө сүйүшөр, сүйүшсүз деген бар. Баягы бир уктаным бар эле, көлдө эс алып жүргөндө баягы тең туштар болуп, байке эжейлер болуп чогуу отуруп калып, ошо сүйүү темасында сөз болуп кетти. Анан ошондой сөздүн бир кезеги келип калды. Ошондо туруп карап туруп эле байкем десем үй дейт. Азыр баягы биздин жаштарыбыздын оюна карап көргөндө сени сүйөм деген ассалому алейкум дегендей эле болуп калды го десем, кааткырып күлүп жатышты да. Эң оңой нерсе бул азыр бизге сүйүү темасындагы аябай бир оңой нерсе деп кабыл алынып калды биздин оюбузда. Бул баягы сүйүүнүн баркы кетип калды да. Эми Бакыт ага, сиз ушунчалык кыргызда айткандай, кыргыз жигитине 70 өнөр аздык кылат деп аткандай, маданияттын мыкты кызматкери, киноактер, обончу, аткаруучу, спорт чебери, алып баруучу дегеле Эл-агартуунун отличниги. Эл-агартуунун отличниги. Анан ушу сизге ушу талантыңызга жаш кезден башталды болуш керек. Эмне түрткү болду сизге? Кимди көрүп бир нерсе түрткү болбойт. Кимди көрүп ушунчалык суктанасыз? Жок, бизде менин ата тегим бүт эле апамдардан бери илгери булар талант. Канда? Талант бул канда жаралат талант. Бул талантка бирөө түрткү болот. Ал түрткү болгон нерсе атты деле чуркабаган атты суутуп аны глюкоз алып тең жолдо калып калат атпайбы? Ну талант эс талант. Бул өзүнчө ички дүйнөсүндө, жан дүйнөсүндө бул жаралган нерсе. Себеби менин агам, мисалы ошол эле жердештерим, ошол эле мен Акталанын, Мусабаевдин, Калый Молдобасановдун, ошол эле биздин Деришкан Ажиев деген, Оморов деген агаларыбыз бар. Ошол эле Мухаммед деген менин агаларым бар эле. Бүт ошонун баары бул биз ошол чөйрө ошондой болгон. Себеби мына азыр кече жакында да мурунку концертиме мен ошо кыргыз акыны деп наам берип атышат. Бирок мен акын болгондон кийин китеп чыгарышым керек эле. Бирок мен китеп чыгарган жокмун. Себеби китеп чыгаргандан көрө ошо обон чыгарып кырсалар кырдатып атам да мисалы. Акындыкта бирок ошо акын деп мен акынмын деген алсымын. Себеби дегенде мен ошо акын эжелерден да чектендим. Мисалы үчүн ошолорго да мисалы өткөндө дагы ошо Бакыт эмгек сиңиргенди сага беришибиз керек деп жана талкуу кеткенбиз. Ошол мен айтып атам, мага эмне бересиңер эмгек сиңирге? Эмгек сиңирге бул азыркы ремен же мындай костюм сыяктуу болуп калды да. Жок, эмгек сиңиргенди мына эртеден кечке театрда саат 7-де барып алып, түнкү 12-1ге чейин кээде ошол жерде театрда аткарып атып ошо сахнада уктап калгандар бар. Мына ошолорго бериш керек. Анан азыр баланча эмгек сиңирди деген анан бул ошонун да баркы кетип атат. Сүйүүнүн да баркы кетип атат. Азыркы мезгилде биздин сөздүн, ошол эле ой тилектин аткарыла турган мезгили. Сиздер эмнени ойлонсоңуздар же эмнени айтсаңыздар ошол мезгилде аткарылып баштайт. Тилегиңди берет деп бекер айткан эмес. Жараткан деп. Ошон үчүн бизде даже кыргыздар мисалы үчүн бизде ассалому алейкум деп калып атпайбызбы? Бул ассалому алейкум бул биздин сөз эмес да. Арыбаңыздар бар болсун, ортобуз толсун деп айтылат. Бул кыргыз тил сөзү. Ошон үчүн биринчиден ушу алып барчылар, биринчи кыргыз болсоң. Ооба. Анан кыргыз болсо, жан дүйнөбүз таза болсо, айланабыз, чөйрөбүз таза болот, Ошондуктан себеби бул жердеги ошо мисалы үчүн Бакытка бай эмгек сиңиргенди берди, макул баланча болуп чыгарып коюптур деп. Мисалы үчүн мына азыр мына мен эле кесиптешим иним Бекборуев айтат дейт, эмгек сиңирген кимге керек эле, бекер эле берейин алчы деп. Көрдүм, ошон үчүн анын барып кетип калды. Эмгек сиңирткенди элге эмгек сиңириш керек, кагазга эмес. Кагазга эмгек сиңирди эмес, ал элге эмгек, ошол эле бек, ошол эле сыймык, ошол эле мен, ошол эле мисалы үчүн эми мисалы ушул шаардан чыкпай туруп эле эмгек сиңиргендер бар да. Бирөөнүн коросунда тоюндарда коюп деле эмгек сиңиргендер бар. Ну кечирип койсун эми алар. Биз эл кыдырып, жер сууну кыдырып, биягы Красноярский, Иркутский, Абаканна, тиягы Ош Жалалабад, тиги Таластын тетиги Арчалысынан бери кыдырып жүргөм. Жердин баарын кыдырам, мына ошол эмгек сиңирет. Анан жана театрда эртеден кечке мына ошолор эмгек сиңирет. Анан эми кечирип койгула, бирөөнүн коросунда туруп эмгек сиңирет деп
Себеби ошондо сөз ушуна окшойт эмес. СМС билдирүүлөр да бар. Окуй кетели. Бул жактан салам, ийгилик каалайм, бакыт байке өркүндөп ташкындай бериңиз. Атай сага дагы ийгилик, жакшы талантың бар экен, кыргыз элим деп күйгөн жигиттерден бол деп мынакей сонун СМС билдиргендер. Саламатсыздарбы, Чаткал районунан салам айтам. Аялзатын март майрамы менен куттуктап бир ырдап берсеңиздер деп Мир Сапар аттуу мырзабы жайымдан келген экен. СМС билдирүү. Кутмантаң пирамида кандай бакыт, нарындык мактанса таластык ыңгайсыз болот экен. Ыңгайсыз болот да. Жок, эл көрүп турат деп мен мактанып жадда таластык ыңгайсыз болуп атса керек да. Жок, бирок ушул эмне бир кыстырма. Биз как раз муну АТВ көрүп бардабыз. Аны чукпайлы бар. Баягы таластын аркасы бар эмес? Киребет. Нарварда жүрөштү. Ага чейин учукпайлы кетип аткан. Ошол жерден өткөндөн кийин эле башталды. Не деп мактанып жүрсөң? Бул ачык айтып атат, не деп мактанып жүрсөң? Эй, десем. Бир мактанып алат. Асада сешу ата-энебизге да барып, ошо атабыздын апасына барып, жакшы кишилер экен. Жакшы көрүп, анан бир өзгөчөлүгү бул жерден бараткан устакан ала кел дегенде. Таласта камыр эле берет. Камыр ала келейин деп аткамда. Барсам мына камырды көрсөттү го. Камырды көрүп, камырдын үстүнө дагы кайра башым ошо тартыпчы. Ошол жерден кайра ушу сөзүмдү кечирип койгула, мен Фейсбукка айтып кечирип койгула баягы. Кайра алдым, мен мындай деп ойлогон эмесмин. Сый жакшы сый болду. Себеби ар бирибиз уулубуздун ушундай бир ийгиликке жетишин биз да каалайбыз. Себеби көп жерде айтып өткөн мен атайды кабыл алгандагы бакыт көйлөктөр чыгарган, нарындыктар чыгарат деп бөлө берет экен, биз бөлбөшүбүз керек. Талант эч качан бөлүнбөйт. Мен ойлогон боюнча бул талантты мен өзүчө бир улут деп эсептейм да. Кыргыздын ичинде бир өзүчө улут деп. Ал жерде ал негрби, же өзүбекпи, же уйгурбу, жок, анын талант бул талант. Мисалы бул биз бир фестивалга бардык элек, биз анда Азербайжанга барганбыз. Барсак ошондо бирөө отурат. Бир эмени тык этирип отурса эле, нар жактан да Нурага табыз бар эле. Нурага табыз келген ошо тык таза комуз кошуп атат да. Тик деп атса, нар жакта Курмангазы байкебиз деп да бирөө бар экен. Деп өзгүр эми ошол жерден угуп, эл үйүнүп калды. Фестиваль башталган да. Открытияны астабай, эшне ал жерде пальмалар бар да, пальманын түбүнө отурабыз да. Ошентсе, эми ошол өзүчө эми ал жерде карасаң, тиги негрдин тилин Нурагата түшүнбөйт да. Мен тигинин тилин түшүнбөйм. Музыка бул өзүчө дүйнө экен да. Ошондо муну музыка менен түшүнүп атасыңар бири-бириңер да. Ошо музыка бул жерде импровизация деп коет да. Ооба. Убак менен чыгар. Мисалы үчүн сиз деле азыр бир музыканы ойноп башсаң ошол. Ошо кетип атпайбы? Ошолдон баары бул талант да. Жөнөкөй нерсе кыла албайт да. Себеби бул кыргызда айтат, ой, бу таланттуу десе эле ырчыларды айтпаш керек. Талант кээ бирөө чийгенге бар, кээ бирөө алып барганга бар, кээ бирөө кийим тиккенге бар, анын баары талант. Мисалы үчүн биздин үйдө баары таланттуу да. Агаларым бүт барбай, мен мактанганда таланттан үйдө. Себеби баары таланттуу, жадагаза жеңелерим ушакты тигиле ушундай айтат. Талант. Ушакты айтып атып, кайра ошол чын экенине өздөрү ишенди. Ушак экен билип атам мен ушак экен. Кайра этегине чыкчак деле, кайра өзүм кошо ишенип калам. Азырдай. Келиңиздер эми. Убакыт карып аткан сейт, келиңиздер дагы бир жолу ырдап атсак болбойбу сиздерди? Гитара менен ырдайлычы бир, гитара менен. Гитара менен азыр кыздарым келгенде ырдатайын. Азыр бул көчө фольклор кылып кайсыны ырдайсың? Арзун ырдабайлы. Айымдарга куттуктап деди го. Ошол ырды жакшы кылып сиз ойноп берсеңиз сонун болот эле да. Айтпесек, Бакыт агабыз аябай сонун сүйлөйсүз, сиз сүйлөгөндө баарын тыштап коюп уккун келип отурат да. Не деле видишь, алып. Анда сиз видишь алсак, колоктор тартып аласыз го. Бул жактагы Арзунун окуясын барыңыздарды билсеңиздер керек. Ушул Арзунун кийинки сериалдары менен толугу менен ушул Атай деген окуучума өткөрүп берейин деп атам. Бул өзү жашоодо болгон окуя. Бул элге сабак болсун деп чыккан. Биринчи эле сериясын угуп атасыздар эл журт. Ошо Гүлбүй дагы бир сериясын ырдап чыккан. Мунун экинчи, үчүнчү, төртүнчү сериясынан бери бар. Ошону азыр ошо биринчи сериясын ырдап берип коюп, кийинкилер ушул кийинки эфирге ушул баламды даярдап экинчи сериясы менен экинчи, үчүнчү, төртүнчүсү менен ал окуяны айтып отурганда өзүнчө ыйлагың келет, эрип отура турган мезгилде. Ошондуктан сөзү негизи Жапар Исабаевага таандык.
арзудан бүткөн сагыныч. Дагы бир мен эсиңизге сала кетейинчи, жаңы бир арманыбыз суранган экен, 8 март менен куттуктап койсоңуз. Куттуктап. Ошону куттуктап койсоңуз, анан ырдап берсек, Сен куттуктап кой, мен ырдайын. Анда өкөн күтүшүмдө жылдырып коелу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, анамызга биздин жалпы апалар, сиздердин майрамыңыздар менен мына ушул жердеги биздин ата экөөбүз дагы булар кесиптеш деп коет экен, биз устат шакирт болуп атабыз, ошон үчүн куттуктап кой. Кандай дейсиң устат? Шакирт. Өтө сонун сунуш. Муну деген Биякка карабаш керек эле, биякка. жакшылап куттуктап бериш керек. Убакыттан пайдаланып мен дагы биздин кереметибиз болгон негизи бейиш төренин таманын алдында демекчи, ар бир эне бул жашоонун үйдүн керемети, ар бир баланын багыты жана ошондой эле үмүтү, жашоого болгон көз карашы бар, бул ата энеден келип түзүлөт демекчи. Жалпы биздин жакында эле болуп өткөн энелерибизди, апаларыбызды, ак чоолукчан жеңелерибизди, шөкүлөчөн кыздарыбызды, карындашыбызды баарын ушул өткөн майрамыңыздар менен, эл аралык жакшы күнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктагыбыз келет. Анда эмесе ушул Бакыт агайымдын, устатымдын эң жакшы репертуарынан Арзу аттуу чыгармасын сиздерге усунуп коюуга уруксат этиңиздер. Кеттик анамызда. Көрүп кандай композиция сүйлөп атканда музыка ойноп турат. Өзгөчө. Көңүлгө да көңүл тушалы, көрүшпөс болуп узады. Көрүндө калдыңа бир ога, көксөгөн сана усалы. Көрүндө калдыңа бир ога, көксөгөн сүйгө усалы. Байралып жашап башкага, баш ийип басып наздануу, бактылуу кылып башканы сен, бактылуу да болду азганан. Бактылуу кылып башканы сен, бактылуу да болду азганан. Sen bактылуу да болду азганым. Сагынчы Маған тип сезбейсиң, сезесиң, сен да эстейсиң. Томогоң үзүп бир ирета, анда неге келип кетпейсиң? Томогоң үзүп бир ирета, анда неге келип кетпейсиң? Агарып атаңдын атканы, кызарып күндүн батканы, кызыксыз мага өмүрдүн өзүңсүз өтүп жатканы. Kızıksız mağa ömürdün özüngsüz ötüp jatkan oy. 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 Баракелди, кол чабуулар болсун. Мына ушундай жагымдуу ырдан кийин эфир үзүп калган кез экен.
Аны эмесе сиздерге эркин микрофон берелик келиңиз. Кыздарым да келсин, мага чейин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин эфирден алыстабай туруңуздар. Биздин азыр кийинки жүрөктөштөр тобундагы сиздерге тааныштырмакчыбыз. Аны эмесе сиздерге эркин микрофон берелик келиңиздер. Сиз айтпаңыз. Эми бул жерде эмне дейли, ар дайым бар болуңуздар. Ушул жерде биздин ошо атайдын элин, жерин, ата энесин, бир туугандарын чын жүрөктөн куттуктайм. Бар болуңуздар, ушундай уул чоңойтуп, мага өткөрүп бергениңиздерге чоң рахмат. Кудайым буюрса сиздерди уят кылбайм деген ойдобуз. Балам дагы ошо уят кылбайм деген ар бир аз жеген тамагынан бери арыкташ керек десе арыктап калганда кирбесе да булчу. Дагы бир 10 килограмм таштаса апа сыйлайт болуш керек. Ошондуктан Кудай таалам баары ийгилик болсун, астыбыздарда келаткан жакшы тилек, жакшы маанай болсун. Биздин себеби ар бир күнүбүз сөз түрдө аял затын ушул эле 8 мартта майрамдабай, 8 мартта куттуктабай, ар бир күнү апаларды куттукташыбыз керек. Ошон үчүн бар болуңуздар энелер, бар болуңуздар ата эне, бар болуңуздар кыргыз элим, эл журтум. Келиңиз Атай мырза. Ушул негизи биздин алып баруучулар жаңы эле айтканда, эркин микрофон сиздерге дегенде баса белгилеп айткым келет. Себеп дегенде бул эркиндик адам баласынын баа жеткиз бир байлыктарынын бири болот экен да. Ошонун себебинен жалпыңыздарга ошону колдонуп туруп эфирди кечке бербей коелу. Ошонун убакыттан пайдаланып, мынакей азыркы ушул көгүлтүр биздин сыналгыдан жалпыңыздар менен амандашып, ушу таң алдында жалпыңыздарга жакшы маанай тартуулап, жалпыңыздар менен көрүшүп турганыбызга абдан кубанычтамын. Жана ошондой эле убакыттан пайдаланып бизди көрүп отурган биздин ата энебизге, жана ошондой эле тааныштарыбызга, тууган уруктарыбызга, жана ошондой эле кыргыз жалпы журт мекендерибиздерге жалпыңыздарга салам айткым келет. Ар дайым бар болуңуздар, бай болуңуздар. Кааларым дайыма жолубуз даңыр болуп, аспаныбыз көгүлтүр болуп эле көгүшүн тартып тура берсин. Жаратканым жылуу сылын сылап эле маңдайыбызга төгүп турсун. Береке баарыбызга кут болуп, жалпыбызда өнөр оту арыштай берсин. Чоң рахмат сиздерге болсо, чыгармачылык ийгилик, бактага жакшы обондордон жарата бериңиздер, сиздерден өткөн шакирттерди даярдай бериңиздер, мектебиңиз чоңойсун, өссүн, бардык мына кыргыз элине сыймыктанган агаларыбыздын бири болуп жүрө бериңиздер. Атай мырза, сизге дагы чыгармачылык ийгилик, жаңы оондорду, жаңы ырларды жарат, кайра биздин айтмакчы бул жерде бул сиздерди аябай кубанычыңар мүмкүн, себеби сиздерге эң биринчи мына ошо эң алгачкы Атайды биринчи жолу элге алып чыгып атам. Эң сонун. Кудайым Атайдын айтмакчы бул ырындагы ата энем дегендердин эң алгачкы жолу азыр ырдап атат. Өзгөр түшүнүңүздөр. Аны эмесе ардактуу айымдар жана мырзалар, биздин катардан алыстабаңыздар. Биринчи саатты жыйынтып турабыз, экинчи саатта кайрадан эле жагымдуу коноктордор менен күтө алмакчыбыз. Келиңиздер делеке. Бир музыкалык кырдестеден кийин кайра жолугабыз.